Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте айтады, bir зынақор аял болған екен Бани Исраилде. Ошол зынақор аял ушундай күн ысыкта эшикте баратса, аябай чаңкаган экен, чаңкап туруп. Өзү ошо кудукка түшүп, суу ичип, караса ит турат. Ит дагы ушунчалык чаңкагандыктан тилин чыгарып, топурак жалап калган экен. Ай, мага жеткен чаңкаган, буга дагы жеткен турбайбы деп, баягы өзүнүн галошун чечип, жолугун байлап, кудуктан суу алып, ошо итке суу берген экен. Итке суу берген экен, иттин чаңкоосун кетирип. Алла Таалага ушу кылган амалы жагып, жараткан Алла Таала күнөөсүн кечирип бейишке киргизген экен. Эми сиз айтыңызчы, адамга биз суу берсек канча сооп болот? Итке сооп, итке суу берип, бейишке кирген аялды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Адамдарга суу берген хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, суу бар жерде суу берсең, bir кул азат кылганды соогун аласың. Суу жок жерде суу берсең, өлгөн адамды тирилткендей сооп аласың. Бул жерде кандай деген? Ал эми тамак берүү болсо, машаалла, исламдын баалуулуктары, пайгамбарыбыздын сыпаттары, бардык пайгамбарлардын сыпаттары.